Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер, урматтуу Чабарман каналынын көрүүчүлөрү, саламатсыздарбы, амансыздарбы? Бүгүн күнгө шейшемби, жаздын биринчи алгачкы күнү 1 март 2022 жыл. Сиздерге бул чыгарылышта Баткен шаарындагы азыркы кезде болуп жаткан валюта курсу менен тааныштырайын. Мына өзүңүздөр билесиздер, 2-3 күндөн бери Кыргызстанда валюта рыногунда кыйла өзгөрүү болуп жатат. Рубльдин куну түшүп, доллардын куну көтөрүлүп кетип жаткан мезгил. Сиздерге бул чыгарылышта ушу Баткен шаарындагы бааларды билип берсем, мына бул жерде азыр караңыздар. Эко Исламик банктагы бүгүнкү күнгө карата валютанын курсу рубль 0.80, ал эми сатуу 1.15. Доллар болсо 93-96, мына өзүңүздөр көрдүңүздөр. Евро болсо 100 сомдон жогорку сенада болуп жатат. Башка банктардагы көрөбүз, бүгүнкү күнгө валюта курсу кандай? Албетте бул валюта курсу азыркы күндө болуп жаткан Россия, Украинадагы кырдаалга байланыштуу ушундай көтөрүлүп түшүп кетип жаткан мезгили. Олку-солку болуп турат, бирок мен ойлойм жакын арада туруктуу калууна келет деп ишенебиз. Бирок тилекке каршы кече президент Садыр Жапаров дагы айтып кетти, валюта рыногунда ар кандай олку-солку болушу мүмкүн, кризис болушу мүмкүн деген сөздөрдү айтып кетти. Сиздер көрүп турган Баткен шаарынын борбордук көчөлөрү Нургазиев көчөсүндө жүрөбүз. Азыр алдыбыздагы дагы 1-2 банктар бар, ошолор дагы валюта курсуну билип берели. Мен азыр Бакай банкка карап кеп калдым. Бул жакта бир аз рубль жогору болуп жатат. Албетте булар эми коммерциялык банктар туугандар. Коммерциялык банктар Бакай банктан мынакей өзүңдөр көрсөңүздөр болот. Доллар 93, рубль 0.90, сатуу 1.14. Евро 104 сом. Кийинки банктарды дагы көрөбүз. Бул жерге жаңы Али Дордой дүкөнү ачылыптыр. Мусулмандардын кийим-кечелерин тапсаңыздар болот. Баткен шаарында Нургазиев көчөсүндө. Жолдо барылганча бир толо реклама кылып коелу. Так, компания банкындагы бүгүнкү күнгө валюта курсу 94 доллар, 0.90 рубль. Күнү кече дүйшөмбү күнү кыйла түшүп кетти эле, рубль 0.65 түшүп кетти. Мына Доскредо банкта болсо 0.90. Бүгүн бир аз көтөрүлүп калыптыр. 90, 85, 90 болуп көтөрүлүп калыптыр. Азыр мына Баткен шаарындагы Партия нефти заправкасынын жанында өтүп баратам. Бензиндин баасын карап коюңуздар, 66 сом 90 тиын Баткенде. Дизель болсо 64,50 тиын. 64 сом 50 тиын дизель. Баткен шаары республика борборунан кыйла алыс болгон үчүн бул жакта бир аз 1 сом 2 сом айырма болушу мүмкүн бензинден. Бүгүн жаздын биринчи күнү болсо да, бирок жамгыр болгон жатат. Тетигинде Финка банк турат. Финка банкта дагы курс көрүп коелучу. Финка банкына дагы курс мына ушундай. 92 сом 50 тиын доллар, ал эми 103 сом евро, 0.90 рубльдин бүгүнкү күнгө баасы. Бүгүнкү күндө рубль 0.9 түшүп калган, бирок башка бөлөк банктарда дагы 0.8%. 1-2 күн алдын 1-ге 1 эди. Мисалы 1000 сомго 1000 рубльга 1000 сом алып чыгат. Кече 0.65 кечен түшүп калды. Азыр түшүп калды.
Бул эми бизге кандай элге зыяны болобу, болбойбу? Элге зыян болот да, конечно. Себеби ол Россияда көбүнчө көп элдер иштеп атат, тууган уруктар бар, баардыгыбыздын элдердин тууган уруктары бар. Алар дагы кыйналып, ошо балдарга дагы ошо бир сом болсо дагы ошолорго жөнөтөйүн дейт да. Эми ошо өкмөтүбүз баардыгыбыз баягы Россия менен келишимсиздикти бирдеге кандай болсо дагы сүйлөшүп жолдору менен банктар курсту көтөрүп койсо жакшы болот эле. Элибизге дагы кыйынчылык болбойт. Курсту көтөрүп берсе жакшы болот, Жакшы болот. Кудай берсе туруктуу болот. Азыр доллар тем более 96га көтөрүлүп кетип атат. Доллардын кымбатташыга сиздин көз карашыңызда, мисалы үчүн базар экономикасында товарлар көтөрүлөт. Товар көбөйөт да, бензин көтөрүлөт, товар көбөйүп болот. Эми элге кыйынчылык болот да, конечно. Рахмат сизге чоң. Мына Баткен шаарындагы карапайым элдин бүгүнкү күндөгү валюта рыногундагы болгон окуу солкуга байланыштуу пикирин билип бердик. Дагы бир экөөсүнөн сурап көрөбүз. Азыр мына мамлекеттик деген керемет банкта келип калдык. Бул жерде азыр частный банктарга караганда мамлекеттик банкта 0.80 бүгүнкү күнгө караганда 80 тыйын жатат. Рубльдин курсу ал эми 1.15 сатып алуу. 92 элlik бул доллардын көтөрүлгөн ушундай болуп жатат. Ал эми евро болсо 103 сом. Мын жанда мына Айыл банкта рубль 0.90, доллар болсо 93. Дагы бир жеке банктар бай түшүмдө. Бул жерде да дал ушундай эле сиздер көрүп тургандай 0.90 рубль болуп жатат, ал эми 93 сом доллар. Негизинен ушундай туугандар. Рубль бүгүн бир аз көтөрүлгөндө, кече кыйла түшүп кеткенде эле азыр өзүңүздөр көрдүңүздөр 0.85-0.90дун төгөрөгүндө баалар ушундай бааланып жатат. Бакай банктагы бүгүнкү күндөгү тариф дагы мына ушундай 0.90 0.93 сом доллар, 0.90 бул рубль. Жиктер интервью берип коесуздар, пикир алышып. Кандай дейсиздер? Макул. Мына ушундай туугандар, бүгүнкү күнгө карата баалар, бүгүнкү тариф дал ушундай. Баткен шаарындагы болуп жаткан бүгүнкү күндөгү баалар ушундай. Биз менен бирге болуңуздар. Ар дайым өзүңүздөр да ой пикир калтырып кетсеңиздер болот. Рубльдин куну түшкөнүнө байланыштуу же болсо долларга байланыштуу ой пикир калтырып кетсеңиздер болот. Комментарий жазыңдар, лайк басыңдар. Биз сиздерди өлкөбүздө болуп жаткан акыркы жаңылыктар менен жана ошондой эле өлкөбүздө болуп жаткан жакшылыктар менен тааныштырууну ар дайым улантабыз. Көрүшкөнчө.